таанышып алыңыздар. Кызылкия шаарындагы Армада соода борборунда жайгашкан Син деген аксессуар саткан магазиндин негиздөөчүсү Кубат байке. Assalamu alaikum. Кубат байке, эмне менен алектенесиз? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Ушул регион боюнча Билайн компаниясынын 6 офисиде партнер болуп иштейм. Анан 1 жылдан ашып калды. Ушул магазинди ачып, ушул магазинде үй бүлөбүз менен иштеп атабыз, соода кылып атабыз. Кубат байке, сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, негизи эле ушул чөйрөдө аралашып жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Негизинен бул чөйрөдө иштегениме 2012-жылдан бери иштесем, азыркы убакта 10 жыл болуп калды. Мурда бул чөйрөгө келиштен мурда мугалим болуп мектепте иштегенмин. Сиздин биринчи кадамыңыз, сиз бул сферада эмнеден баштагансыз, эмне болуп аралашып калган элеңиз? Биринчи баштаганда бул чөйрөдө бир кичинекей магазин ачып, камок ачып, ошол жерде единство салып, зарядник алып келип, анан ошентип иштеп атып, чоңойтуп, магазин чоңойтуп, анан ушул азыркы ушул убакка жеттик. Кандай документтер керек болду эле ушул магазинди ачканга? Бул магазинди ачканга налогыйга бардык. Налогыйга барып электронный патент ачканбыз, логин пароль алганбыз. Болду, ошол эле документ, налогун төлөдүк патентке. Бир патент алсаң, бир патент, онлайн ККМ. Онлайн ККМ ачканбыз, ошол. Башка документ керек эмес. Сиз ушул сферада аралашып жүргөнүңүзгө мына 10 жыл болуптур. Анан сурайын дегеним, конкуренция жагы кандай азыркы учурда? Кызылкия шаарында, өзүнүн негизи Кызылкия шаарында бул тармакта өзүнүн негизинен конкуренция өтө күчтүү. Кыйын конкуренция өтө көп бул тармакта иштегендерге. Анан элдерге керектүү нерселерди арзан, сапаттуу алып келе турган болсок, соодаң болот. Соода кылса болот. Конкуренциядан коркуштун кереги жок. Конкуренциядан коркуштун кереги жок. Магазин ачууда локация аябай чоң мааниге ээ да. Сиз бул магазинди ачууда эмнелерине карадыңыз эле? Өз негизинен магазин ачканда ошол магазиндин алдынан канча адам өтөт, элдер канчалык өтөт, ошого көңүл буруш керек. Анан зерикпестен алдында отуруп, кечке чейин санап канча адам өтөт, канча соода болот, эсептесе дагы болот. Келиң анда магазиниңизге экскурсия кылайлы. Эмнелер кайсы жерде турат, бир сыра көргөзүп бериңиз бизге. Киргенде сол жактагы витринада зарядниктер, кээ бир переходниктер, флешкалар турат. Ал эми оң жакта наушниктер, чехолдор турат. Бул жак клиенттер отуручу клиентский зона деп коебуз. Клиенттер эс алып отурушат, сырттан чарчап келгенде же болбосо бир нерсе сатып алганда иш бүткүчө эс алып, телефондорун заряддап отурса болот. Бул жерде Wi-Fi бар, Wi-Fi'да отурса болот. Бул жакта reception. Ресепшн ушул жерде экен да. Көрсөм болор, көрсөм болот. Компьютер бар экен, калькуляторлар. Касса да ошол жерде. Бияқта эмне бар? Бияқта склад. Бизде товар көп болгон үчүн витриналарга батпагандарды, товарларды бияқка коебуз. Бул жердин жалпы аянты канча? Бул жердин жалпы аянты торговый зал деп коебуз. Мына торговый зал 60 квадрат, бул жакта складыбыз 18 квадрат. Хорошо, сиздики сыяктуу кылып, мына ушул магазиниңизде кылып ачуу үчүн минимум дегенде канча квадрат метр жетиштүү деп ойлойсуз? Канчадан баштаса болот? Биринчи иш баштагандарга 15-20 квадрат метр менен магазин ачып иш баштаса болот. Ошол жерге эң керектүү товарларды алып келип коюп, ошол жерге телефон ремонт кылгандарды алып келип отургузуп коюп, иш кылса баштаса болот. Арендага канча төлөйсүз, сыр болбосо? Арендага 20 000 сом төлөйм. 20 000ден башка бир төлөмдөр барбы? Мисалы коммунальный услуга? Жок, светке төлөйбүз, айына
1,5 миңге чейин төлөйбүз. Кубатбек аке, баштапкы инвестиция сумма канча? Канча менен ачыш керек? Эми бул тармакта иштегениме мен көп болгон үчүн ушул магазинди ачканыма 2 миллиондой акча кураткам. Анан жаңы баштап иштегендер болсо 400 миң, 500 миң менен 15-20 квадрат помещенияларды алып иштеп баштаса болот. Ишти баштаса болот. Кубатбек аке, мына сиздин опытыңыз дагы 10 жылдан ашык экен. Анан пандемия убагында соода кандай жүрүп атты? Тилекке каршы карантин убагында бир 40 күндөй такыр иштебедик. Анан башка убактарда сезилбеди. Жесткий карантин болгондо эле токтоду да, анан калган убакта иштедик. Помещенияны алганда эң биринчи эмнеден башташ керек? Эң биринчи планировкадан башташ керек. Каерге кандай витрина турат, каерге кайсы товар жайланышат, анан кандай свет болот, дизайнды планировка кылыш керек. Эң биринчи. Эң биринчи кадамдар да? Эң биринчи кадамдар. Ремонтун өзүңүз кылгансызбы бул жердин? Ооба, ремонтун өзүм кылгам. Пол менен потокту толугу менен алмаштырганбыз. Анан дубалдарын өзүбүз краскалап ремонт кылганбыз. Дубал ушундай эле болгон. То есть сиз арендага алганда без ремонт жөн эле дубал болчу. Жөн эле дубал болчу. Мына пол кафелдерден бери полностью өзүңүз кылдыңыз, да? Краскалардан бери. Краскалардан. Освещенияларчы? Освещениялар дагы өзүм кылгам. Потолок толугу менен өзүбүз кылдык. Ремонт кылдык. Аксессуарлардан эң көп ходовойлор кайсыл товарлар? Эң көп сатылган товарлар зарядниктер, защитное стекло, чехолдор. Чехолдордон эң көп сатылгандары кайсылар? Айфондордун чехолдору эң көп сатылат. Оригинал чехолдор. Бул канчага келиш алынышы канча, сатылышы канча? 1300дөн алынат, 1800дөн сатылат. Мисалы, мынаучу? 450 сомдон сатып алынат, 650дөн сатылат. Жакшы. Хорошо, элдердин реакциясы кандай бул бааларга? Анан Бишкек менен биздин баалардын айырмасы барбы? Мен өзүм Бишкекте базарларга барып, розница ценаларды көрүп келдим. Бизде арзан. Бишкек Ошко салыштырмалуу, розница ценалары арзан. Оруттумга Бишкекте арзаныраак. Элдердин реакциясычы бааларга? Элдердин реакциясы дагы жакшы эле. Биз көп дагы койбойбуз. 2 эсе 3 эсе койбойбуз. Ошон үчүн жакшы эле алышып атат. Бул баалардын ичинде биздин налогубуз бар, патентибиз бар, патент налог, анан арендабыз бар, жол кирабыз бар алып келген. Ушул ценанын ичине кирип кетет да. Анан ошонун өзүбүзгө дагы пайда калыш керек. Ошон үчүн аз эле болуп калат бизге эсептегенде. Товарды кайдан аласыз? Кээ бир товарларды Кара Суудан алабыз, кээ бирөөлөрүн Бишкектен. Кытайдан түз заказ кылбайсызбы? Азырынча Кытайдан заказ кылганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Себеби ал жакта көлөм көп болуш керек. Менин мүмкүнчүлүгүм ага жете элек аны. Кубатбек аке, бул жерде канча киши иштейт? Анын айлыктары кандай? Мен башка бирөөдү жалдап ишчи иштетпейм. Өзүм көбүнчө башка жерлерде башка жумуштарды кылып жүргөнүм үчүн өзүм башка иштерим дагы бар. Көбүнчө келинчегим отурат. Келинчегим иштейт. Банам сиздердин бул тармакта сезонность барбы? Ооба, бар сезонность. Январь айынан баштап майга чейин соода жакшы болбойт, элдер аз болот. Соода жакшы болбойт ошол убактарда. Эң жакшы соода болгон убактар? Жакшы убактар июндан октябрга чейин соода жакшы болот. Эң көп болгон убакыт ошол. Майларда башталат экен дагы, майдын акыры июнда башталат, октябрдын акырыга чейин. Жалпы выручка канча? Жалпы выручка бир айда 500-600 миң сом. Таза тапкан пайда? Азыр эми жаңы ачылганыбыз үчүн азырынча 70-80 миң сом бир айда пайда көрүп атабыз. Эми келечекте үмүт кылабыз. Андан да көбөйөт деп. Ал эми ушул тармакка кирип жаңы бизнес баштайм дегендерге сизден бир кеп кеңеш. Бул тармакка иш баштайм дегендерге эң биринчи негизгиси локацияны жакшы тандаш керек, колдон келишинче. Анан кардарды биринчи очередке коюш керек. Кийинки коркпой иш башташ керек ошол. Хорошо, Кубатбек аке, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ал эми достор, сиздер ушул видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.
Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.